Тилек мырза, айтсаңыз, азыркы тапта абалыңыз кандай, кандай жарааттарды алдыңыз, жакшы болуп калдыңызбы? Кудай буюрса жакшы. Бүгүн жакшы. Ушу кичине мындай эмелер бар, гематомалар бар. Түшкөндө колдо бар, бир перелом болду. Ошол мурдумда кичине эме деп аткан, перелому деп ойлогонбуз, бирок бүгүн жакшы буюрса дем алып калдым мурдумдан. Ошол аны калгандай эле тытыктарда эми майда чүйдө гематома. Так жакшы, баары жакшы, главное аман калдык да. Аман чыгып келдик. Тилек мырза, айтсаңыз, ушу учакта кетип бара жатканда сиз ойго белеңиз же уктап бара жаткансызбы? Кайсы маалда ошо бир нерсе туура эмес болуп жатканын түшүнүп баштадыңыз? Ошо уктап бараткам, анан ошол ойгонгондо эле ошо бир баягы эме катуу үн чыкканда ойгондум да, анан ошондон кийин эле уже башталды паникачы. Элдин баары ызы чуу болуп эле баягы эме болду да, действительно аябай коркунучтуу болду да. Ошо ушу менен бүтөт окшойт деген ой келди да. Келме келтирип эле отурдук. Ушу менен болду окшойт депчи. Ичер суубуз түгөндө окшойт депчи. Жок, ала табам. Убакыт калтырып турду, иши кылып чоңундай сактады. Биз эмеден Бишкектен Грозныйга учмакпыз негизичи, анан ошо прямой рейс жок болуп эме болду. Москвада пересадка менен, анан Бакуда болду. Грузиядан келаткан унаалар ошо Грознийде болчу, анан ошо барып Грознийдан унааларды шаарга алып келмекпиз, Бишкекке. Ошол максатта учуп баратканбыз да. Баягы баары айтышып атат, Грознийга бардык депчи, бирок Грознийга конвой келдик деп, анан ошо Грознийга конвой кайра өйдө көтөрүлгөндө анан бир какой-то бир эме болду да, хлопок болду да, баягы эме болду, бир катуу үн чыкты да эмеден, самолеттин ичинен. Анан баягы ичинде паника башталды. Анан ошо менен могу бир 3 сааттай эметтик койгон көрсө, ошол Грознийга кона албай Махачкалага жибериптир, аэропортко. Махачкаладан да кона албай, анан могу Казакстандын Актау деген шаарында аэропортко коножун деп жүрөт. Анан могу ошол эмне болгонду эле билбейм, иши ошондон баштап эле паника башталды самолетто. Жана эмелерди кийгиле деп, жилеттер бар го, эмечи, воздух менен толтуруп алганчы. Ошондой жилеттерди кийгиле деп, ошолорду кийдик. Анан кислородный жана маскалар түштү. Паника болуп келип отуруп, анан суунун үстү менен келип, анан могу Актау көрүнгөндө ошол отура алган жок дейм мен оюнча самолетчу. Бирок ошол кургак жерге алып чыгып түшкөнү да бир жакшы болду окшойт, сууга түшкөндө. Бир кандай болмок. Ошол биз үчөөбүз бир катарда отурдук. Жок, бирде эмес. Мен 36-катарда, тиги инем менен досум 35-катарда отурду. Анан баягы ошо коопсуздук курун тагып отурдук. Анан жанагы кислород берген маскаларды кийип отурдук. Жана жилеттерди кийип отурдук. Анан баягы ошо экипаждан команда эметишти, биринчи инструкциясы өтүштү, баягы орус сүйлөшкөн жок, анан азербайжанча, англисче, анан аягында ошо орусча бизге түшүндүрүштү, кандай болот, эмне болот деп. Экстренный азыр кургак жерге экстренный посадка кылабыз, даяр болгула деди. Ошол анан башыңарды карагыла, жумшак нерсе болсо башыңарга жапкыла деди. Ошо менен бир эле удар болду окшойт да. Анан эзиме келсем, ошо инимди таппай аттым да. Ошол досумдун жанында экен. Досум экөөбүз эзибизге келип эле тиги инимди таап, ошону алып үчөөбүз чогулуп чыктык да самолеттон чыгып эле сразу биз биринчилерден болуп ошо скорыйга түштүк. Скорый менен эң биринчилерден болуп келдик да ооруканагачы, Актаунун ооруканасына. Иним болсо реанимацияга алып кетишти сразу. Бизди болсо травматологияга алып келишти. Сразу ошо перевязкасын кылышып, рентгенге тартышты, УЗИге тартты ички органдарды. Биринчи кимисин таптыңар? Абалдары кандай эле? Ошол учактын ичиндеги алгачкы сиз ойгонгондон кийинки маалды сүрөттөп бере аласызбы? Жана дос балам Эрлан экөөбүз эзибизге келип эле анан тиги инимди таптык да, ошол Ринатты тапканда Ринат баягы көзүн ачып эзине келди, бирок кыйналып атты да. Анан кыйналып аткан ошо биринчи эле ошо Ринатты скорыйга эметтик.
биз жанына отуруп эле кеттик немеге чогулуканагачы. Азыркы тапта палатада Эрлан экөөңөр чогуу турасыздар. Эрландын абалы кандай, жакшы болуп калдыбы? Жакшы басып жүрөт. Бул жерде 7-8 киши бар. 6-7 кишиге бар экенбиз. Биз Эрлан экөөбүз кыргыздардан, калгандары ошо орустар, азербайжандар. Шок менен кечээ көп эле жүрдүк, бирок биринчи очередь ошол баягы Ринатты инимди алып, мен ошо өзүм жоопкерчилик алып кеткем да жанымачы. Эң биринчи баягы коркконум ошол болду да, каякта болуп кетабы депчи. Аны алып чыгып эле ошону тапканга аракет кылдык да биз, мен өзүбүзгө келип элечи. Кайсы тарабынан таптыңыз учактын? Ордунда эле отуруптур, ошо мен алдыңкы рядда элечи. Ордунда эле алдын ошо куру чечилбей атып деп куруну араң чечип анан алып чыктык да. Коопсуздук куру чечилбей калыптыр, ошону эптеп чечип, анан ошо Эрлан экөөбүз жанында ошо кишилер жардам берди. Анан ошо самолеттин оозунда уже казак бек туугандардын жанагы электриктерби, спасательдерби, киши көп эле келип калыптыр. Уже биз ичинен баягы жөйгөлөп чыккычачы. Учак ошо асманда коно албай айланып жүргөндө учактын ичиндеги жарандардын абалы тууралуу айтып бере аласыңарбы? Башында кызуу болду, анан бирок болду да, тиги баягы бортпроводниктер ошо тынчтангыла деп бир сыйра эметти. Анан уже өзүбүз деле түшүндүк да, уже баягы паника кылганда эч нерсе жок, аякта секирип чыгып кете албайсың, баягы эмете эчтеке кыла албайсың. Эми унаа болсо унадан баягы секирип чыгып кетесиң го, баягы унаа баягы тормозу кармабай калса баягы секирип кетесиң дегендейчи. Бул жерден только Алладан болду да. Ошо Кудайдан суранып эле отурдук, эмне болот экенбиз деп. Бирок ошол баягы эң көп коркунуч ошондо башталат да, эсимен болду да. Эмне болот депчи. Паника болду, анан элдер эле эмес, бортпроводник өздөрү деле паника болду го дейм менимче. Дарыгерлер эмне деп айтып жатышат? Силерге дагы канча күндүк дарылануу керек экен? Пока эч нерсе айта элек, азыр анализдер чыксын деп атат. Эртең менен ошо кан алып, майда-чүйдө анализдерди алышты. Анан айта элек, пока биякта ошо орустарды кечээ түнү алып кетишти окшойт. Россиядан делегациясы келип, спецспорт менен ошо Россияга дарылайбыз деп алып кетишти окшойт. Баары орустардын баары кетти да. Жакындарыңыз менен байланыша алдыңызбы? Дос балдар бүгүн түнү учак Бишкектен алар келип, биякта карашпаса то жерде ошо бизди чыгарбай атпайчы чакачан. Биякта ошо өзүбүздүн кишилерден бирөө керек болуп атат. Анан биякта ошо достор бар болчу. Актауда ошолор келип тамак самагын, кийим кечелерди алып келип берип атышат. Болду. Тилек мырза, сиздин маек бергениңиз үчүн чоң рахмат. Тезирээк сакайып кетиңиз. Рахмат.